2020 жылдан баштап салык саясатында бир топ жаңылануу болду. Ал механизмдер санариптештирилип, салыктык эсеп жүргүзүү жана салыктык төлөмдөрдүн стандарттык ыкмасы иштелип чыкты. Мисалы, жаңы салык кодексинде патент же болбосо келишимдик негизде төлөнө турган салыктан баштап, баардык түрү адилеттүү болушу үчүн эсепке алуу ыкмасы менен жүрүп жатат. Электрондук шот фактураларды киргизип, контролдук көзөмөл аппараттарын киргизип, аналитикалык системаларды, товарлардын жүгүртүүсүнө байкоо жүргүзүү системаларын киргизип атабыз. Мына ошолордун баардыгы албетте мамлекетибиз үчүн абдан жакшы, көп нерселерге алып барат. Бирок ошол эле учурда бул нерселердин баардыгы баягы калкка кеңири жана терең сиңириши зарыл экенин түшүнүп турабыз да. Салык системасынын бир канчасы санариптештирилгени менен эл аны бирдей кабыл алган жок. Себеби соңку учурларда мамлекеттик салык кызматынын кээ бир реформалары түшүнбөстүктү жаратып, салык төлөөчүлөр арасында тескери мүнөздөгү ой пикирлер айтылды. Мындан улам мамлекеттик салык кызматы калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маселени чечүү максатында тиешелүү органдар менен чоң жыйын өткөрдү. Эта тема очень актуальна, она актуальна не только у нас в Кыргызстане, на всем, наверное. Бул тема Кыргызстанда эле эмес, эл аралык аренада да абдан актуалдуу. Биздин тажрыйбага токтоло кетсем, өлкөнүн ички иштер министрлиги жакшы жыйынтыкка жете алды. Санариптештирүүнүн бир топ жакшы жактары бар. Азыр технологиянын заманы болуп турган учурда баардык иш компьютер менен байланыштуу. Ошол үчүн санариптештирүүгө өтүшүбүз керек. Салыкчылардын айтымында бүгүнкү күндө салык маданиятынын деңгээли төмөн. Бул жарандардын өз укуктарын билбегендиги менен мүнөздөлөт. Мисалы, бардык эле салык төлөөчүлөр социалдык жана мүлктүк чегелүүлөрдү алууга жана жеңилдиктерге укугу бар экендигин биле беришпейт. 2012 жылдан баштап эле бул финансовый грамотность биздин мамлекеттин деңгээлинде уже колго алынган. Налогду кантип төлөш керек, кандай туура төлөш керек, риск болбош үчүн Минфин менен жүргүзүп атабыз. Деги эле Кыргызстан боюнча бардык жогорку окуу жайларда, даже техникумдарда деле ушундай финансовый грамотностьту көтөрүш үчүн абдан көп иш чаралар жүргүзүлөт. Иш чаранын жүрүшүндө фискалдык саясат боюнча бир топ баяндамалар жасалды. Алардын айтымында салык сабаттуулугун жакшыртуу үчүн атайын көндүмдөрдү иштеп чыгуу керек. Мезгил талабына жараша өлкөнүн өнүгүп өсүшүн кааласак, анда салык сабаттуулугун арттыруу менен бул тармакты колдоо керек экенин калк арасына туура жеткирүү керек дешет. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.